Жапаров менен Көлбаев СИЗОдо достошкон. Президентке талапкер Садыр Жапаров камчы Көлбаев менен тааныш экендиги тастыкталды. Жапаровдун айтымында Көлбаев менен алар УКМКнын СИЗОсунда отурган кезде таанышкан. 2010-жылдагы окуялардан кийин УКМКнын тергөө убагындагы тирешүүдөн улам камчы Көлбаев менен таанышып калгам. Ал убакта тергөөчү 2010-жылдын коболагындагы тиешелүү тергөө иштерин жүргүзүп жаткан, деди билдирди Жапаров. Дүйнө кубогунун чемпиону Жоламан Шаршенбековго Гюрманы Батир белек кылды. Кыргыздын сыймыктуу уулу Дүйнө кубогунун мелдешине алтын медалга ээ болуп, жумурай журтту кубандырган Жоламан Шаршенбеков туулган өлкөсүнө келди. Жоламан чемпиондук уран чакырып, спортчунун жакындары жана күйөрмандары тосуп алышкан видео тасма социалдык тармактарга жарыяланды. Ал эми тасмадан коомдук ишмер Доскул Бекмурзаев жаш спортчуга дем күч берип, ак өргөнүн ачкычын тапшырып жаткандыгын көрүүгө болот. Беттеш 4-4 эсебинде аяктап, акыркы аракетте жасаган артыкчылык үчүн кыргызстандык балбанга жеңиш ыйгарылган. Келди. Жоламан. Ак өргөн кут болсун. Аида Касымалиеваны вице-спикерлик кызматтан кетирүү боюнча депутаттар кол чогултулуп жатат. Бул маалыматты парламентарийден тастыкталды. Эл өкүлү Айсулуу Мамашева парламентке бул тууралуу өз ара сөз болуп жаткандыгын билдирди. Мен деле кече уктум, Аида Касымалиеваны вице-спикерликтен түшүрүүгө кол чогулуп жатышыптыр. Бул маселени КСДП фракциясынын жыйынында карай тургандыгы айтылууда. Азырынча буга эмне негиз болуп жаткандыгы белгисиз. Вице-спикерликке Гүлкан Молдобекованы көрсөтүп жатышат, деди Мамашева. Дагы бир депутат Бактыбек Турусбеков кол чогултуп жатканы кесиптештеринен уккандыгы, бирок өзүнө кол коюу сунушу түшпөгөндүгүн айтты. Вице-спикерлик кызматка көрсөтүлгөн делген Гүлкан Молдобекова КСДП фракциясынын мүчөсү. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрайымы. Белгилей кетсек, 2018-жылы декабрь айынын КСДП фракциясынын кезексиз жыйынында чогулуп, Асель Кодуранованы вице-спикерликтен алып, анын ордуна депутат Аида Касымалиеванын талапкерлигин колдоп берген. Натыйжада жогорку кеңеш аны вице-спикерликке бекиткен. Булак Спутник келчи. Кыргыз электрондук китептерин ачкан, клавиатурага кыргыз арипттерин ың киргизген, журналистикада салмактуу орду бар Жаныбек Жаңызак казылды. Бул тууралуу аны жакындан тааныганда социалдык тармактарга жазып, маркумду эскеришүүдө. Белгилей кетсек, Жаныбек Жаңызак буга чейин башынан шишик оорусу пайда болуп, бир колу менен бир буту жакшы тебей калгандыгы кабарланган. Ал Москвадагы ооруканага башынан операция жасаткан болчу. Жаныбек Жаңызак бир нече китепти басып чыгарып, чет тилдеги китептерди кыргызчага отургон. Бүгүнкү жарманкеге эки эле товар коюлду. Бүгүн 17 декабрда Бишкекте айыл чарба азыктары дөң баада сатылган жарманке өтөрү кабарланган. Шаардын Горкий көчөсүндө жайгашкан Фрунзе соода тармагынын парк аймагында эт жана кумшекер гана сатылды. Башка азык-түлүк чыгарылган жок. Кабарчыбыздын айтымында жарманкеге эттин килограммы 390 сомдон, кумшекердин бир мүшөгү 2300 сомдон сатылды. Дем алыш күндөрү айыл чарба азыктарын жарманкеси чоңураак масштабта өтөрү кабарланды. Булак Назар Ньюс.